Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Кут берүүсү. Кут бул эмне деги? Кут бул Кудайдын кудуреттүү нуру, деми, энергиясы. Куттуктайм деген сөз бар. Кут болсун. Кут карчы дейт. Бир мындай башка иш түшүп калганда. Карызынанбы? Кут кар дейт. Караңызчы, кут деген сөзүн бир кереметтерин. Кут каруу азыр дагы ушул дүйн эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Куткарат. Адамзатты куткарат. Жер энени куткарат. Кудайды куткарат кыргыз журту. Кызматын алып кетип атат да элге жеткирип атат. Арбайларды куткарат. Ошон үчүн кут берүүсү. Кыргыздын жаны, кыргыз бул өзү улут бу. Өнүкпөгөн, бүгүнкү күндө жетимсиреген, атасы жок, энеси жок, жетимсиреген, багыт берген адам жок. Мактаган, жактаган, актаган эч ким жок. Жетимсиреген кыргыз. Кул аталып атат. Кыргыз кул бу. Мус чагабы, мусур тереби? Кыргыз. Жок, кыргыз ааламдан келген эле бир кут. Эл эмес, улут эмес, бул улуу журт. Кудай буйруса ушу алтын доор, бул кыргыздын доору. Манас бабам чыкканда дүйнө дөңгүрөгөн го. Азыр 10 эсе дүйнө дөңгүрөйт. Бул кыргыздын керемет касиети менен. Манас десе кыргызды тааныйт. Кыргыз десе бул Манастын тукуму деп тааныйт. Дүйнө деле. Кудай Манасчысын жаратып турган экен ар 100 жылда. Бай 50 жылда эл жаңы деп коет го кыргызда. 100 жылда жер жаңы деп. Манасчысын Кудай жаратып кыргыздын байыры кылыгын жер жаралык кездеги деп берет го Манаста. Байыр кылыгын, улуулук касиетин, жомок менен жашагандыгын, сыйкырчылыгын, алыптыгын, алып кара куштай, көсөм чечен чебер, ажыдаар жолборстой, улуу куштөрдөй сыпаттуу, сырдуу болгондугун, касиетин ар 100 жылда баяндап келсе, азыр жаңы доордо Кудай адамзаттын тагдырын, табияттын тагдырын кыргыз журтуна буйруду. Келечек мыйзамын берди. Аалам мыйзамы жерге буйрулгандан тартып, закону жеңди. Адам акылы менен эч нерсени чече да, жетектей да, токтото да албай атат. Мен өзүм киммин? Мен ошо ааламдык улуу күчтөрдүн өкүлүмүн. Мына ошо улуу илимди элге жеткирип атам. Ушу Кудай жарыгы деген китепте Адеми деген кыз жазып чыкты, 14-жыл жарык көрдү. Берилип атат. Кудай бериптир ага. Менин бар экенимди Манас атаңар даңазалаган биринчи дейт. Пайгамбарлар эмес. Манас атаңар даңазалаган дейт. Анан ойлонуп көрсөң, Кудай колдогон адамдын жанагынчалык касиети болгон да. Касиет болгон жерде иш жүрүшкөн, касиет болгон жерде эл бириккен, касиет Кудайдын каары, сүрүү болгон жерде басып алган жерин тартып берген кайра. Каршылаштардын азабын берген,
басмачылардын эсебин чыгарган. Кудай өзү ошондой да, тең да өзү. Курама кылып журтту жыйган. Мактап, жактап, коштоп, колдоп, кулагалы таптап, куш кылган. Куш десе эле асманда карабаш керек. Ушул улуу журт деле бул өзү периштеси малда. Анысы кандай ушу кыргыз журту кыйраган кезде ушу Манастын касиетин берип, ааламдан бир адамды жалгыз жаратып, бул Арыстан Алайды. Ар кандай кылып чоңойтуп көрүнгөнүн колундабы, үйдө төмөн турмуштабы, бары жоктобу, камап атылып кырсыгып, анан бүгүнкү күндө ошо кудурет керемети бийиктеп. Анан ошо касиет менен теңирчилик дегенде ушу теңирдин теңирге теңдеш энергияга жетип, отко, сууга, арбайга, мазарга, улуу күчтөргө буйрук берип, башкарып, дүйнөнү тегеретип, тегиздеп атат Арыстан Алайдын энергиясы. Бул чындыкпы? Бул чындык. Бул жерде так берилет. Арыстан Алайдын сыйкыр аурасынан от, суу, таш, аба, амал программа алып турат деп. Энергияны толтурабыз. Мына ушул энергиям толгон үчүн эфирден адамдын айыгып атканы ошол. Арыстан Алай көктүн жүзү дейт. Көктүн жүзү. Шамандын күчү, адамзаттын куту. Кыргыз өзү шам бала да, кыргыз өзү шаман да, кыргыз өзү шамалды башкарып болуп атпайбы? Шамалга сыр айтып жумшап атпайбы? Сууга план, программа салып атпайбы? Мына ошентип урматтуу улуу журтум, кыргыздын доору келди. Аябай мен кубанып атам. Көк асман ээсин, көкө теңирдин кыргыз журтуна илим бергенине, илим менен кудурет керемет сыйкыр бергенине ошо 98-жылдан баштап эң башкысы ишеним берип иш тапшырганына. Азыр кыргыз журту кутулду, болду. Кыргыз журтунда эми айыгуу көп болот, өзүн тааны көп болот, өзгөрүү көп болот, калыстар көбөйөт эл арасында. Мээрим төгүлүп эле бирин бири жакшы көрүүлөр көп болот. Эмнеге дегенде Арыстан Алай болушун сүйлөйлү. Бул дүйнөнүн абасы. Арыстан Алай бул дүйнөнүн өпкөсү деп берилет. Анан бул чындаппы дегенде ооба. Адамдын өпкөсү көрсө ошол экинчи кубулганда кызмат ушу абаны тазалап, боёп, анан жаңы программа берип турат экен да. Ошо бир адамдын сыпатына карап эле анан абада ошондой энергия жүрүп баштайт. Кайра от, суу, таш, аба, улуттарды теңир мыйзамына, кыргызга багындыруучу теңир буйруган көсө, жан дүйнөлөрүн ойготуучу сабо. Абанын составынан, суунун составы деп мектептен, институтта окутат да. Кийин өзү окуу өзү башкача түргө өтүп кетет. Абада эмне бар, сууда эмне бар, план программа бар, абада мазар арбай бар, ошону билиш керек адам. Анан алар эмне кылат? Өз балдарын куткаруу үчүн алып келет. Илим болбосо, табыгый дил, таза илим болбосо, таза дил, табыгый илим болбосо адам кайдан кутулат? Биринин башын бири жейт да. Табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Табият Кудайдын жан дүйнөсүнүн жараткан керемети. Табиятсыз жерде жашоо жок. Табият анан талкалап алып келет. Анан изденет да. Табияттын ээси ким? Бул кыргыз. Табият, улуу кыргыз табиятка сыйынып, сырдашып, пикирлеш болуп, ниеттеш болуп, иштешип алат. Улуу кыргыз ааламды сыйкырлап башкарат дейт. Карачы ушундай керемет касиет. Улуу кыргыз адамзатты аруулантып бириктирет. Ал сен түштүксүң, сен түндүксүң дебейт. Ал сен сыгансың, сен жамансың дебейт. Кудайдын эле кереметин алып жүргөн улуу кыргыз бул. Ошо улуу аталганы жаны улуу дүйнөдөн, бийик дүйнөдөн келген. Ошо жанына караганда ошо улуу сыпатка калыптанып туруп анан улуу күчтөр
сыйкыр иштетет экен да. Мына Айкөл Манасты ошо өзүн таанып алган көрпенделер ошону жазган себепчи ааламдык кызматын так аткарган Бүймайрам апамды сотко берди. Бүймайрам апам ааламдык кызматын гана аткарды, сенин башыңа келсе да аткармаксың, бирок сага ал берилбейт. Себеби жан дүйнөң кара. Ал байкуш эмне кылган? Кантип жан дүйнө сагарган? Кичине дарымчылык болуп калган, табыпчылык болуп калган. Келген адамды төрөп алсын деген мазарга алып барган. Айыгып кетсин деген, ошон үчүн тиленген, ошон үчүн Куран окуп, ошон үчүн намаз окуп, ошон үчүн сыйынган. Жан дүйнөсү агарып кеткен. Жан дүйнөсү агарган адамынан нурданып кетип атпайбы? Жан дүйнөсү агарган адамга ааламдан байланыш берилип атпайбы? Өзү орус тилде адам. Бул неге муну айтып атам дегенде, биз азыр арбайды билеличи. Арбай деген не? Ал эмне кызмат? Адам деген эмне? Кыргызда бар го, өз арбайыңды өзүң сокчу дейт го, өз арбайыңды өзүң тартчы дейт го. Бул не деген керемет сөз? Арбай деген алыс сөз эмес. Мына ошо алты катар аалам ээси. Мына арбайлар. Жан уш жерде өсүп туруп, ааламды түптөгө аякта кызмат кылууга жоопкер деп атат. Жан бул жерге келип алып пул чоптогонго эмес, отурумдукка эмес, элди бурмалаганга эмес, улуу жолун тосконго эмес, өнүгүүнүн жолун тоскон эмес, ага эмес. Жан бул жерге кызматка, ааламдык кызматка келди. Мына ааламдык кызматын Бүймайрам байкуш аткарып атат. Өзү русскоязычная, орус тилинен мугалим. Анан бир агай сурап атат. Ай, производители болуш керек Манастын. Бүймайрам бир сурап көрчү ошону дейт. Анан цифра лето деп жазып келет. Өзүнүн орус тилинде. Цифра это жай, то есть лето это жай, цифра это сан. Жай, сан. Анан ошол кыргыздын тили ааламдык тил болгондуктан, анан орус тилдүү аялга кыргызчаны берип атпайбы? Ал сан менен белгилеп келип. Ошондо мына жайсаң атанын Бүймайрам апага жасаган керемети, мамилеси, эркелеткени, аяганы, баарын көрүп турганы не деген керемет. Бул экстремизм эмес. Аны окуп алып бирөө кетти Сирияга. Жайсаң атаны окуп алып. Же кыргызды бустубу? Бускан жок. Бул жери мынтип жазылып калыптыр дейт. Анда эмне күнөө? Ал заманда сен жашап өтпөгөндөн кийин биз кайдан билебиз? Мүмкүн улуттардын баары бирдир. Азыр заман ошого келе жатат го, кайра улуттар биригип кетет. Караңызчы далил. Жан ааламдан келиптир. Ал эмне деп атат? Жерде жашап өткөм деп атпайбы жайсаң ата? Манас атама мен 12 жаш кичүү болгом деп. Кайсы жылы жашап өткөнүн Манас атамдын азыркы биздин могу сан жыл санагында 752 жылы жашап өткөнүн, канча жылда кайтыш болгонун, өзүнүн 12 жаш кичүү экенин, манасчысы болуп биринчи чыккандыгын, кайра жайсаңдан нечен жолу жараткандыгын Манасты жаңыртып туруу үчүн берип атпайбы, урматтуу улуу журт? Эми ошо ааламда күчтүн ошончо энергиясы бар экен, бул жерде адам атадан, Теңир атадан түшүп атпайбы? Манас атадан. Анан жердеги адам эмнени жеңет азыр? Ааламда күчтөр жерде ушунча иш кылып атса, алардын максаты өстүрүү, өйдөлөтүү, энергияга калыптандыруу, өздөрүнүн сыпатына өткөрүү. Өзүн таанып алган балдар келип бүгүнкү күндө саясат жүргүзүп атат. Өзүнүн жаны ааламга кетээрин билсе, анча элди алдабайт эле, акча жасабайт эле, банк ачпайт эле, элдин жанын байлыгын соруп албайт эле, асфальт жеп акча жыйнабайт эле. Балдардын оюнуна жана бир алейлер оюнчук талаш урушкандай. Ошолор бөлүп атат. Урууга, улутка, мен сокулуктан чыктым, мен таластан чыктым, мен түштүктөн чыктым деп. Жеке кызыкчылык болгон үчүн кайра баштары бирикпей, тапкандары жукпай, кадамдары арбыбай атат. Айткан сөздөрү жел болуп жерине жерип атат. Улуу кыргыз
карапайым элде касиет бар, сиздерде касиет бар. Мен өткөндө ушу эфирге чыкпай калдым. Чыкпаган себебим ушу шайлоого катышканга укук алдым эле, агитация башталды деген, анан мындай дагы туура болбой калбасын деп илимдештеримди чыгарсам, жеткире албайт экен алар сиздерге. Меники шайлоо эмес максатым. Максатым кыргызды ойготуу. Кыргыз журтун түптө улуулук сыпатка өткөрүү, дүйнөгө көчүрүү. Эгер бул жерде кыргыз өлкөсү түптөлөт, Леле сыяктуу түптөгө мына бул жерде турат, дүйнөгө көчүрүлөт деп ааламдан берилбесе, мен барбайт элем буга. Ошондуктан кайра эфирге чыкканга туура келди. Менин максатым агитация эмес. Менин максатым бир бийликке баруу эмес. Менин максатым кыргызга дегили бийликтин деле кереги жок эч кимгечи. Президенттин кереги жок. Кыргызга жөнү багытын берсе, кыргыз өзү менен өзү кетчү нерсе. Кыргыз мен деп сүйлөйт ар дайымчы. Мен деп сүйлөгөн ошо ичинде Кудай бар экендиги. Мына Кудай ошентип берет. Мен өз атымды өзүмө койдум дейт. Кудай деп ат койдум. Кут ай деп ат койдум. Кут ой деп ат койдум өзүмө дейт. Мен оюм менен башкарам да, оюм менен жаратам да, кут ой деп. Мен караңгыда мында кут айдай. Караңгыда го эми ай, караңгыда бир жарык бергендей, шоола бергендей. Көзүң ачкандай, көрүнгөндөй бирөөгө жарым көрүнөт, бирөөгө толук көрүнөт дегендей. Айдын башында ырым кылат, айта алганда башка ырым кылат го. Анысы кандай кут ай деп, кут ой деп өзүм ат койдум. Эгер мен ал атты койбосом, сен кайдан мени таанымаксың дейт да. Анысы кандай кыргызда өзүн өзү тааныбаса, өзүн өзү ат койбосо, өзүн өзүн улуулукка калыптанбаса, дүйнө эле кантип тааныйт? Мен де ошо ааламдан берген касиеттерим элге айтып таппасам, эл мени тааныбайт. Мени тааныбаса, өзүн тааныбайт, адашат да. Ошон үчүн кыргыз мен деп сүйлөгөн өтө жакшы дейт. Ичинде мен бармын дейт. Кудайлык сыпат бар кыргызда деп берилет. Кантип далили дегенде? Кудай ою менен жаратылышты жарата болуп атпайбы? Кудай ою менен адамзатты 18.000 ааламда жарата болуп атпайбы? Кыргыз жерге түшүп туруп ошо Кудайдын жаратканын сактап атпайбы, улап атпайбы? Табиятка аябай таттуу мамиле кылат го. Чөптү жылба, анында жаны бар. Бир барык бакты кырксаң, миңди тик. Сууга түкүрбө, отту өчүрбө, от менен ойнобо. Таштын үстүнө зара узатпа, ташты тепсебе. Деп ар нерсеге малды теппе, ар нерсеге жандуу мамиле кылып атпайбы? Мына кудайлык сыпат кыргызда бар экендиги улап сактап берип атат. Кайра ошо назары менен жаратып атпайбы, батасы менен жаратып атпайбы? Бийик ой айтып мендей бийлик кылып атпайбы дүйнөгө? Кыргыздын азыр караңгыдагы керемет касиети иштеп атат. Көрбөй туруп көсөм сүйлөп атпайбы? Көкүрөгү сезип турса көз, көрбөй туруп сүйлөп койгон ошо көсөмдүгү аткарылып аткандыгы. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, өзүңүздөрдү тааныңыздар. Кыргыздын укугу өтө көп укугу. Ошо укугун билбей калган. Укугун билбеген адам жашай албайт да бул жашоодо. Мойлы көзгө карап бардык укугун уттуруп ийген. Теңирчи дегендей болуп, ошо теңир кереметине жеткен адам булутка бурулуш кылып атпайбы? Улуу кыргыз жерде туруп көктөгү жылдызды тескеп атпайбы? Тескеп, тилдеп. Жылдыздын сырын бекитип кыргызды Кудай жаратып атпайбы? Жылдыз кыргыз деп. Асмандан жылдыздар буйрубай эле азыр адамзатка кыргыздар тагдыр буйруп атпайбы? Аны жана эле жылдыздар төлгөсү деп эле дүйнө эле ошону чачыратып көрүп атат. Эмнеге көз ачыктар азыр сүйлөп атат? Дүйнөнүн көз ачыктары азап тартып атат. 2017-жылы бурулуш болот. Кыргыз ордуна турат. Анан дүйнөдө бурулуш болот деп эле атат. Анткени ошо куйруктуу жылдыз дегендин энергиясы астына алай отурган. Ал кубулма күч. Ал канча ойдо ойлойм кечкеме. Канча ошо оюң менен көп нерсе, ошо ичтен чыккан нерсе тез аткарылат. Бата деле ичтен чыкса тез аткарылабы?
Балан жүрөгүн көтөрсөң деле ичиңен чыкса тез аткарылабы? Назарың деле ичиңен чыгабы? Көзүң деле мынтип, жакшы экен деп ичиң менен ойлонгондо ошол ичтен чыккан нерсе тез аткарылат. Ошо ичтен адам иштеш керек. Жасалмадан эмес, ал сөөктөн, ичтен, түшүнүктөн, клеткадан. Анан ошону менен дүйнөнү айлантып атабыз. Бул чындык. Ошондо Кудай сыпатка, Кудай сыпат бул адамда болгондо, мына бул жерде так берилип атпайбы? Кудай сыпат адамда болуш керек, ошого калыптаныш керек. Кудай сыпатка адам жетеби? Кудай өзүнүкүнө окшош көчүрмө кылып жараткан да адамды. Чоң Кудай, улуу Кудай бар, анан кичик Кудай. Жердин Кудайы бул адам. Жер жашоосу адам үчүн буйрулган. Мал жандык адам үчүн буйрулган. Жан жаныбар адам үчүн буйрулган. Жер жашоосунда бадалбак адам үчүн буйрулган. От, суу, таш адам үчүн буйрулган болуп атпайбы? Ошентип өзүңүздөрдү тааныңыздар. Бүгүнкү ушу өзүнүн ааламдык кызматын тааныбаган, өзүмчүл, өзүнөн башка эчтекени тааныбаган, эки көзгө алдырган саясатчыларга кыргыз журту бир фермердин чарбасындай эле керек да. Сүтүн алып, этин алып, жүнүн алып, пайдаланып, анан бир көбөйтүп, ошо менен күн көргөндөй эле. Алар баркын билбейт кыргыздынчы. Сиздер дүйнөгө керексиздер. Сиздер дүйнө элине керексиздер. Сиздин касиетиңиз менен бул жерде так берилет. Куйруктуу жылдыздын куту бул аксакалдар, энелер болот деп. Мына куйруктуу жылдыз эгер энергиясы арсыналайга отурган болсо, ошондон илим алып, ошондон багыт алып, ошо энергия менен өсүп туруп, анан куйруктуу жылдыздын куту ошо аксакалдар менен энелер болот деп. Барган жерге багыт берет, дүйнөгө бата берет. Ошо менен адам айыгат деп. Ошо менен табият түздөлөт деп. Кыргыз элинин жан дүйнөсү өссө эле табият тынчыган атат. Көрсө кыргыз элинин жан дүйнөсү менен жаратылыш керемети бирдей куралган экен. Кыргыз элинин жан дүйнөсү көтөрүлсө табият кулпурат. Экономика чексиз көтөрүлөт, ал болбогон иш болот. Адамдын маданияты көтөрүлсө ошого жараша саясат пайда болот. Биз биринчи ааламдык маданиятка өтүп алалы, жана ошого жараша саясат болот. Бизде рекламалык тыныгуу бар экен, андан кийин анын сөзүбүздү улайлы. Ошентип урматтуу улуу журтум, мына ушу Жайсаң атага салыштырмалуу өзүңүздөрдү тааныңыздар. Мына Жайсаң ата бир кезде жерде жашап өтүптүр. Манас бабамдын манасчысы болуптур, чоросу болуптур, касиети ачылыптыр, баалаптыр дегендей. Жаны ааламга кетип, кайра келип мезгили келгенде кызмат кылып атпайбы? Ошондуктан ааламдан келет экен да жан. Кайра эгер ушул жерде сен кызматыңды кылсаң, ааламга кетет экен. Эгер бул жерде кызматыңды кылбасаң, бадалбакка, курт кумурскага, чөп жарга Кудай айлантып коет экен. Жети катар жер бар десе ааламдан таң калчумун, бу кандай болду экен жети катар жер? Дагы ушундай слой барбы деп. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Жалбап Баянчапат Болчок, сизден ошол энергия алып, сизден айыгып ыраазычылык билдире дегиле. Иштериңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Чексиз ыраазыбыз. Рахмат. Рахмат. Рахмат Жаллабаттан чалыптыр. Ошо мына Жайсаң атаны эле биз мисалга катары. Эми бул жөн берилген жок да. Мына ушу Доор Алма шаарда кабар сунуш түштү, тапшырма түштү. Эми Жайсаң атамдын ушунча энергиясы болсо, адам атамдын, Теңир атамдын кандай гана керемети бар. Мен аябай чочуп коркудум. Ааламдык мыйзам мойнума жүктөлсө, мен мына алымдын келишинче кыргызды ойготуп баратам. Ойгонду кыргыз, азыр койбойт эми кыргыз.
Дүйнөнү кризистен чыгарам деп баратам азырчы. Дүйнө элин кризистен чыгарам деп. Ошондо мага эле буйрулган жок бул касиетчи. Карапайым калкка буйрулду. Дүйнөнүн башчысы улуу журтка буйрулду. Мен жөн эле дагы бир өткөргүчмүн. Мен бир түндүк болсом уука болайм. Уук эртең өсүп түндүк айланат. Ошентип улуу журт курулат. Улуу сыпатка калыптанат. Эски тарыхыңды эстебей эле кой, бир күнбү, миң күнбү ал өткөн күн, урматтуу улуу журтум. Сенде күнөө жок. Ушуну билиңиздер. Анан ушул улуу журтка кут менен, илим менен, касиет, энергия менен кошо кайра милдет уйгарылды. Демек, бул дүйнөдө да кызматыбыз бар экен, жогорку дүйнөдө да кызматыбыз бар экен. Караңызчы. Жайсаң ата тыныч жатып атабы? Манас ата тыныч жатып атабы? Эргешбай атама канча нерсени жаздырды Манас атам. Каникенем, Адам атам тыныч жатып атабы? Карачы, кызматыбыз бар экен. Анан эле бул кызматы жок калган ошо экен, жана жер жашоосунда эгер өспөй калсаң, ааламдык кызматыңды билбесең, анда өйдө эле албай бадал бакка, чөп чарга айланып калганың. Малга айланып калганың. Мейли мал ошо эми 7 катар жердин биринчиси окшойт деп ойлойм. Мал жандык. Курсаң тойбосо уй кылып койсо, тажал болсоң ит кылып койсо, андан кийин ушул бирим клеткалуу, ичегиси жок, может курт кумурскага айлантып коет. Бул экинчи дүйнөсү окшойт. Үчүнчүсү бир бактарак айлантып кош окшойт. Чөп чарга айлантып коет окшойт. Акырында бадал бакты эле отун болуп, отко жагылып атпайбы? Анан ошол акыркы жетинчиси ушул күл болуп атат. Ошон үчүн күл төгүлгөн жерде оору болот деген, күлдү тепсебе деген, күлдү алып барып ырымдап чачканы жана бири-бирине магия окуганы. Ошо 7 катар жер ушул болуп кетет окшойт деп болжоп атам. Эми дагы аныктап тактайып карайм го. Ошентип жан же ааламга өсүш керек 7 катар жерге. Же өсө албасаң, жараткандын аманат нуру ошондук жерге айланып кетет экен. Жер энеге же 7 катар жерге кирип кетет экен. Мунун далили кандай дегенде, ушу Шамбала жөнүндө өтө берилген. Шамбала ушу жер жашоосуна жаралганда, могу жер жашоодо бейиш төрүндө жашай албай, анан Кудайга мен чарчадым бул жашоодон дегенде 7 катар жердин астына киргизе салган дейт. Кийин Шамбалага керек болгондо кайра Кудай жараткан деп. Анысы кандай ошо 7 катар жер ушу күл менен бүтөт экен деп атам. Андан ары эчтекеге жарабай атат да. Мына чөп деле мал жейт, көң болот, алда күлгө айланат. Бадал бак алда күлгө айланат. Демек ошо күл акыркы ошо 7 катар жер деген ушул окшойт. Мына ошентип азыр эмне кылышыбыз керек? Биз ааламдан атайын келди деп атат. Мисалга, мына ошо Эргешбай атанын мен жөнүндө берген байланышында ааламдан буйрулуп ал келген деп. Ошондо Кыргыздан эми ошо бир ыйык адам чыгат эмеш дагы, анан дүйнөгө багыт берет, Кыргызды дүйнөгө даңктайт, жеткирет. Ошондуктан бул Кыргызга бир мактаныч келген жок. Кыргызга бир чоң кут касиет келди. Saat 12'den 49 minut ötkende kosmostan verilgen Arslan Alay yönünde ayak at kalıp ağalan milletin arulap yeldi baratat verilgen uzun ömürde kıyap bilgilik yaratat özgürtüp tadık barağın özgürçe yaşoy yaratat ağır emgetmeyen ömürde Arslan'ın dizinin konulda kokonatıp göstergen özgürtüğü al vergen atayın yeni alamdan arnalı yölge al kelgen çağırgan cağız al insan bilgilikti yaratıp Allah'a karayı baratat arılar içki dünyasının canı doğurttukçanı adamdı yaratat tak ilim verip baratat bak devlet vakıt yaratat hep bayrağı süzüldü ayağında alğan aksılık acıvayı Ergешбай. Мына урматтуу улуу журтум, ошентип түш аян деле бир ааламдан берилет го, аны адам ойлоп чыккан жок. Ааламдык мыйзам түштү, ааламдык тактоолор болуп атат. Дүйнө эли чындап эле дүңгүрөп жол таппай калды. Анан ошол кезде анан уютку катары, журт катары тикесинен тик турган, анан
улуу журт бир багыт көрсөтөт турбайбы, жол таап берет турбайбы? Ошо биз ордубузга отуралы, өзүбүздү тааныйлы, жашоого жаралуу максатыбызды билели. Эмнеге жаралдык бул дүйнөгө? Деги биз кимбиз? Бейиштин төрүнө. Ушул жерде бейиштин мурасы эмне десе, кыргыздын жергеси деп берилет. Бийик тоолору, дарыялары, көлдөрү бул бейиштин мурасы, калтырып кеткен мурасы деп. Бейиштин улагасы эмне делгенде, табият менен адамдын таттуу мамилеси. Бейиштин төрү эмне делгенде, кыргыз өлкөсүнүн түптөлүшү, дүйнөгө көчүрүлүшү деп. Бейиш деген жашоо келди. Ошо бейиштен биз жана окутуп келебиз да, унчукпастыкка, улуулукка, боштондукка чыгып, адам өлбөстүккө өтөт деп. Ана ошон үчүн жана өзүңүздөрдү бош кармаңыздар, майда чүйдөгө кейбеңиздер, жанга эч нерсенин кереги деле жок деп атканыбыз ошол. Анан ошо боштондукта болгон кезде, өзүн улуулук сыпатка калыптанган кезде анан багындыруучу энергия келип адамга конот экенде, анан ал отту, сууну, ташты, керек болсо арбайды башкарып баштайт экен. Эмнеге дегенде, жаңы доордо адам ушу улуулукка калыптанат. Адам башкарат, аалам аткарат дейт. Мына баланын жүрөгүндө эле адам көтөрүп атат. Аны ким аткарып атат? Аалам күчтөрү аткарып атат. Эмнеге дегенде, сенин сыйкырыңды, бийик духуңду, көңүлүңдүн актыгын ал тактап берип атпайбы? Ошо улуулук сыпатты эмне жеди? Утурумдук жеди, көрө албастык жеди, могу майда түшүнүк жеди. Жашоосондон азайды. Болбосо адам өлбөс эле жаралган. Көп жыл жашайт, бери болгондо 2000 жыл. Эмнеге дегенде, кейбесе жамандык менен деле, жакшы сөз менен деле кайраттанса, курчуса, анын башка кырын тапса, өзүн бош алып жүрсө, клеткасын кыспаса, кыжаалат болбосо, жана аламдан келип эртең эмне кызматым бар, азыр дагы эмне кызматым бар, келечекте эмне кызматым бар деп асманга карап изилденсе, жерге бир тыйын болсо көз карашың, анан ал адам өлбөйт да. Ал адам ааламга да керек да. Мына бул жерде байкуш Эргешбай ата кичине сүйлөшүп калсак айтат. Ой, ааламдагылар ушу жаратып алып, даярдап алып, кайтпаса экен деп турат ал депчи. Ушу жол көрсөтсө экен, жазса экен деп турат деп. Ансыгында урматтуу улуу журтум, аябай кыргызга бир чоң оомат келди, муну кыргыз кармап калат. Ооматыбыз ошо көк асман ээсинин, ааламдагы акылдуу күчтүн бизге ишеним бергенде болуп атат. Бизге иш тапшырганда болуп атат. Кудай эмне деп жаздыртат? Сен менин кызматыңда болсоң, мен сенин кызматыңда болом деп атат. Кайра эле адам улуу экенин дагы тактадык. Жаныбыз улуу дүйнөдөн келиптир. Кайра улуу дүйнөгө кетет экен. Мына жайсаң атам ааламда кызмат кылып атса, мүмкүн эртең бирөөнү кийип алып келет. Кайра мына берилет го, Манас дегенде силер бир баатыр гана катары элестетпегиле. Ааламдагы бир чоң керемет касиет деп. Ал эмне болот дегенде, адамдын башына түшкөн, күн түшкөн кезде нур денелүү адам болуп келген, баатыр болуп келген, жөн эле бир жанды кийип келген деп. Кайра мына ошол жерде улуттарды бириктирүүчү, көзгө көрүнбөгөн өтө чоң энергияны кармап жүргөн Шамбала деген Арсеналайга берилди деп. Эмнеге дегенде, чын жүрөктөн билип билбей кызмат көрсөткөндүгү үчүн. Жетимге барсам ыйлап, жесирге барсам ыйлап, көтөрөйүн, үйлөлөтөйүн деп, колуман келсе жардам кылайын десем. Элчиликти теңир купулуна толгондой аткарды, ошондо жомоктун перисине айланды деп. Карасаңыз ушундай жан кийерин. Анан ошол энергиясы менен, оозу менен эмес, энергиясы менен улутту бириктирет экен да. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Президентке татыктуу киши жок, ишиңизге ийгилик. Рахмат, рахмат. Ошо бул баары бир көрөрманым айткандай, бул курулчу доор, бул курулуп бүттү. Багы
кабары келди. Ааламдан манасчысын Кудай жаратып, анан мезгили келгенде оосуна түкүрүп кетип, же Кызыр атага жолугуп, анан бир манас айтып калгандай, ансыгандай бизди жаратыптыр да. Мен ушу жашоомдо эмнелерди көрбөдүм. Ушу бизди түрткүнчүк кылган, кичине өйдө төмөн кылган адамдардын өтүп кеткенин көрдүк. Жакын жабырын жоголуп кеткенин, жоготуу болгонун көрдүк. Көрсө ошо көк асман ээси ошол ыйык адамдыбы, ыйык элди ушинтип сактап келет экен да. Болбосо ушу 6 миллион элдин өлкөсү болуп атпайбы? 200 мамлекеттин ичинде. Бизден 10 эсе, 20 эсе келген Курд элинде, Уйгур элдеринде мамлекеттүүлүк болбой атат да, өзүнчө тили, өзүнчө өкүлү. Ошентип ыйык уулду, ыйык элди көк асман ээси сактап келет экен да. Уютку кылып. Кыргыз айланайын өзүңөр тааныгыла. Өзүңдү мына өзүңдү өзүң жарат, өзүңдү өзүң тааны. Кудай өзүн таанытып атат го. Китебин берип, мен Кудай өз атымды өзүм койбосом силер кантип таанымаксыңар депчи. Ансыгандай кыргыз жылдыз кыл деп ат койдум деп. Өзүңөрдү тааныгыла, ошондо дүйнө тааныйт деп атпайбы? Мен улуу касиетимди тааныбасам, энергиям өтөт беле? Сөзүм өтөт беле? Ансыгандай сиздерди өзүңөр жараткыла. Сиздерге жеңил алып баруучу, багыт көрсөтүүчү, энергия өткөрүүчү, окуп берүүчү адам бар. Мага татаал болгон. Көрүнгөн китебин алып келип таштайт, чакырат, оппозициясына деле чакырат, тиягы буягы, алып ошону аныктап, жазып, түшүмө Эркинбек кирет. Эркингүл деген классташым кирет, кайра кирет. Бир күнү Эркингүл деген классташым келет. Көрсө ошо боштондук адам чык деп атыптыр да. Ошондо сага чоң энергия отурат деп. Анан алдайынан кайра аян байланыш менен сунуш катары жазылып, анан ошо боштондук дегенде көп энергия иштейт турбайбы чындап. Кайрадан кут ордого барсам, бир китебин карасам, ага да катасы бериптир. Сен өзүңдү өтө бошалып жүр, чектебе. Мен өзөктөн да күчтүү энергия берем. Чектеп алсаң күйүп кетесиң деп. Караңызчы. Ушинтип ишарат берип коюп анан издентет да бул. Сиздерге жеңил. Ошондо берилет. Кыргызга кут түштү, куттун далили арстан алай экен деп. Кут анан жут болот го өзү негизи. Ак карага окшош. Урматтуу улуу журтум, курулду. Кыргыз эли кутулду. Кыргыздагы доомат батышка кетти. Кыргызга бир оомат келди. Кыргызда бир той башталды, батышта бир бой башталды. Кыргыз журту эми бир өзүн тааныйт, силкинет дагы могу эски денесин чыйрыктырган ар кандай сырттагы келген күчтөрдү, бийликти, эски түшүнүктүн баарын күбөп коет. Бул билбейм, энергиясы түрүндө эле көбүсө экен, ачык эмес. Бүгүн дагы ошо эпчилдик менен эбин таап кыргызды буруп кетиш керек. Болбосо кыргыз жергесине дагы нур төгүлдү. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ойгонду, ичине чоң жан кирди. Ошон үчүн мындай бунт чыгарып коюшу мүмкүн, бук болуп коюшу мүмкүн эски таңоолоо менен. Кыргызды улуттарга салыштырып башкарууга мүмкүн эмес деп берилет. Себеби көктөн буйрулган укугу көп. Шамалды чакырып коюп атса, укугу бар кыргыз. Мезгили келгенде ошо касиети менен булутту чакырып, бурулуш жасап, тоюн жүргүзүп, жамгыр жаадырып болуп коюп атса, кандай укугу бар, карачы, керемет кыргыздын. Батасы менен болсун деп жаратып коюп атса, болот деп коюп атса, болот деген бизде гана аттар бар го, Болсунбек деген бизде аттар бар го, Болсункүл деген бар го, Бурулуш деген аттар бар го. Не деген бул кыргыздын өзүндө оозунда бир чоң энергия бар, оозунда оту, көкүрөгүндө огу, көзүндө оту. Кыргыздын сөзүндө бир куту, бир керемет болуп атпайбы? Анан кыргызды адам деп айтканга болобу? Бир улут деп айтканга болобу? Кыргыз ушундай кутурат. Кыргыз ушундай бир гүлдөйт. Кыргыз бир ушундай тааныйт. Кыргыз бир ушундай кутун кармайт, ушундай бир сонун заман келди. Саламатсызбы? Көрөрманыбыз бар экен. Алло, мен суроомду бошпу?
Угатам, айта кой, айта бер. Салам алейкум. Мен суроомду бир ошо мен өзүм ушу Бишкекте турам көп жылдан беричи. Көп жылдан бери ушу Бишкекте турам, айылым жакын жерде. Айылым деле жакын жерде. Ошо түш жөндө мен ушул бир түш өткөн время бар да. Бишкек жалак ошол айылдагы үйүм, түшүнө көп кирет да, башкача мындай бир башкача болуп, бир мындай башкача болуп айылда үйдүн. Ушул жакта апамдай арасында жүргөндө бир ушул түш көп кирет, аябай көп кирет. Эмне себептен өзүм Жакшы. Аябай жакшы түш. Бул айыл түшкө киргенде баардык адамга кирет азырчы бул. Айыл дегенден адам чыгат го өсүп, мектеп, секте ошо жактан туулуп. Ал кайра ошо башатыңа кайт деп атат да. Башатта кыргыз кандай болгон? Улуу керемет касиеттүү болгон, назары менен жараткан, батасы менен жараткан. Улуу хайпирлердей, энелердей, каникей энедей, обонедей, уман энедей сыпат болгон. Ошо башатыңа кайт деп атат сиздичи. Кайра-кайра айылдагы үй киргени, ошо башатыңызга кайт деп. Мына биз башаттагы жолго айтып атпайбызбы? Адам ояк адашыптыр, келиптир, эми башатка кайтуу куюну жүрдү. Тапканы деле жукпайт, саясаты деле болбой атат. Ошол башатка кайтуу. Сизди да ошо башатка кайт деп атыптыр. Мына урматтуу улуу журтум, эми дүйнө ошо арстан алай. Анан улуу кыргыз кризистен чыгарат деп берилет. Бул кантип кризистен чыгарат? Кел санайлы кризистен түрү. Табият кырсыгы кризис алып келип атат. Медицинасы кризис алып келип атат. Терроризм дини кризис алып келип атат. Өнүгүү багыты жок болуп атат. Каражат саясаты кризис алып келип атат. Келиңиздер, биринчи кантип чыгарабыз? Табият кырсыгын кантип токтотобуз? Кыргыз элинин дегеле адамзаттын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кыргын кырсык, кыйынчылык боло берет экен. Көрөрманыбыз бар экен, андайын улайлы. Саламатсызбы? Алло, агай. Угатам. Алло. Угатам. Саламатсызбы? Саламат. Мен оштон чалып аттым эле. Биз сиздин передачаны үй бүлөбүз менен күтүп көрөбүз, аябай. Кыргыздан ушундай сиз сыяктуу эр азамат чыгып, кыргыздын улуулугун таанытып, кыргыздын духун көтөрүп атканына аябай чексиз сыймыктанабыз. Биз сизди сыйлайбыз. Биз сиз мененбиз. Рахмат. Рахмат сизге, иштериңизге ийгилик. Рахмат. Ошондо кантип кризистен чыгарат экен кыргыз? Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кыргын кырсык, кыйынчылык болот экен. Адамдын кыргын кырсык, кыйынчылык, вирус, жер титирөө, суу каптоо дегендей кыйынчылык болот экен. Ошо адамдын жан дүйнөсү өскөндө гана табият тынчыйт экен. Караңызчы. Табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы болуп атпайбы? Аянга барып эмне менен келип атат? Түшүм эмне менен түшүп атат? Аба менен да. Сиз дем алып атканда тирүү кишиге түшүп атабы? Бул да абада бир табиятка кирет да. Ансы кандай көрдүңүзбү? Мына ошо кризистен табият кырсыгынан кыргыз куткара алат. Экинчи, медицина жол таппай калды. Техника жол таппай калды. Кантип куткарабыз? Оорудан. Жаны чоң жан киргенден кийин ичинде жаны аябай өсүп атат дагы, сырткы психологиясы менен эмоциясы согушуп, ички жаны энергиясы адамды шишик, писих, жара кылып атат. Караңызчы, бир керемет. Шишик, жара, писих кылып атат. Ошондо эмоциядан чык, ак-кара түшүнүктөн чык, өзүңдү бошкарма, ааламга карап өссөң эле оору жок, медицина өзү жоюлуп кетет. Кыргыз ооруган эмес, ысык суук деген оорусу болуптур дегендей. Бирөөгө жамандык каалаба, көрө албастыктан чык, ичи тарлыктан чык, оюңду бузба. Анан ушинтип медицина жоюлат. Табият кырсыгы токтойт. Андан кийин техника, адамзаттын телепатия, оюн, жаратуучулугун, ою менен назарын бузуп коет экен дагы, адам жырткыч мүнөткө өтөт. Ошон үчүн техниканы жоет, жоюшубуз керек. Керектүү нерсеге гана урунуп. Ошо адамдын ичине чоң жанды киргизгенде ал техниканы өзү деле каалабайт. Бул майда нерсе турбайбы деп. Андан кийин терроризм, дин дүйнөнү эмне кылып атат? Бүгүнкү күнгө чейин чокунганбы, сыйынганбы, мындайбы диндер ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Ал эволюция этап,
азыр адам энергияга айланып атса, арбай сыпатка калыптанып атса, жайсаң ата менен сүйлөшүп атса, адам ата менен сүйлөшүп атса, кимге сыйынат? Жаны улуу дүйнөдөн келсе, Кудай адамды өзүнүн эле купуясынан энергиясынан жаратса, сырдашып иштешпейби, аткарбайбы, эмне дейсиң, эмне кылайын, кантип куткарайын, кайсы сөздү берейин, кайсы илимди берейин деп. Караңызчы кандай кереметти. Ошол адам бийик ошол жака түшкөн кезде, анан адамдын баары эле жаны ааламдан келгенин билсе, жериңде бирдиңди бириң жаман дебегиле, жамандашпагыла. Ар бир адамдын руху ааламга барат, ошого карап мамиле кылгыла дейт да. Анан ошол бул Кудайдын эле бир бүтүмдүгү турбайбызбы дегенде терроризм, дин, кылмышкерлик, бирөөнүн көңүлүн ооруту токтойт. Мына кризистен кыргыз кантип чыгарат? Саясат. Саясат адамды ааламдык түшүнүккө өткөргөндө ошого жараша саясат болот. Милиция сот жоюлат. Эмнеге дегенде бирөөнүн көңүлүн оорутса, ошончо көкүрөгүң ооруп атса, эч кимдин жаман ою өзүнөн артпай эле өзүнө талкаланып атса, сезгенде сезип калыш керек да. Бирөөгө жаман айтып эле, бир жерим ооруй түштү. Тиги жаман сөз айтты деп чочуп калган кезде эле, же болбосо баягы арбайга болгон сый болгон го Кыргызда, Кудай арбагын сыйла дегендей. Ошого карап сый кылганда эле каякта милиция, кайда сот? Асман сотсоп атса, арбай соттоп атса, арба ыраазы болмойчу, тириктин иши жүрбөй атса, анын кызматын кылайын десе анан ушул эски нерсенин баары жоюлат. Ошондо тегиз заман болот. Байың деле болбойт, кембагалың деле болбойт. Байлар ошо байлык ушу эл үчүн берген турбайбы деп аны коргоп калат, коштоп калат, көңүлүн алып калат. Башка багыт жок. Аалам мыйзамы жерге түштү, аалам күчтөрү жерге түштү, ошол мыйзам жүрүп аткандыгы. Ошон үчүн адам утулуп атат, жеңилип атат. Күн өткөн сайын, урматтуу журтум. Ошо улуу сыпатка кыргыз тез калыптанат. Ал каныбызда бар, ошо калыстык, кайтпастык, жана бир майдаланбагандык, анча-мынча ушакка кирбегендиктин баары эле ушул. Анан ушул жерде адам ооруп атат. Дагы бир ошо кризис. Убактыбыз азыраак, кыскараак айтайын. Кризистин бирөө ошол адам ооруп атат. Ал эмне болот дегенде, адам ушак айтса, жүзү карарат, ички жүзү карарат, жан дүйнөсү тарыйт, жакшылык көрбөйт. Умай эненин каарына калат дейт. Умай эне айыктыруучу күчпү? Анын каарына калсаң ана сен ден соолугуң начарлайт да. Умай эненин каары бул Кудайдын каарына калуу дейт. Демек ушак айтпа, ден соолугуң чың болот. Сен бирөөнү жөн ушактап атасың, жан дүйнөң жардылыгынан энергияңды кетирип атасың. Анын да татегин арбайы бар, сен ар жагын көр. Мына бүгүнкү биздин падышаларды, качкандарды, бозгондорду, бүгүнкүлөр, сиздер бул кыргызды ойготуу үчүн эле ролду аткарып атат булар. Бирөө аткарыш керек да, жаман ролду аткарса анан жакшы адам көрүнөт да. Жамандыкты көрсө анан бир жакшылыкты табат да адам. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум, сиздер алардын жаман жагын көрбөңүздөр. Тетирисинче ушу бизди ойготуп атат, козгоп атат деңиздер. Мындай так берилет. Касиети жок адам өтө коркунучтуу дейт. Ал ортодо жүргөн. Же бирөөгө зыяның тийсин, же бирөөгө пайдаң тийсин, ошол туура болот дейт. Анысы кандай, ишиң жүрбөсө ичиңен изде дейт. Бирөө келип сени акчаңды урдады, бирөө сени келип кырсыктатты. Кудай келип жактан ары бир койбойт да, арбайлар келип сени акчаңды урдабайт. Сени ошо издентүү үчүн бирөө аркылуу жазалап атат. Анысы кандай, ошол бизди жазалады, биз сыноодон өттүк, азыр сыйкырга айландык. Ошол башаттагы кайтпастыбызга, улуу сыпатка калыптанышыбыз керек, урматтуу улуучу. Башка багытыбыз жок. Баары бир бул доор курулат, бирок кечикпешибиз керек. Биз кечиксек дүйнө кыйрай берет. Дүйнө эли келгенде эртең тосуп алып, багыт берип, жол көрсөткөнгө кыргыздар керек. Көп керек. Кыргыздын 70% ошо улуулукка өтүш керек. 30% өз жашоосун өзү көрөбү, же ылгоодо калабы, же кайтыш болуп кетеби, аны дагы бир өзү көрсөтөр Кудай. Карапайым элде касиет бар. Урматтуу улуу журтум, менин максатым кыргыздын улуулугун таанытуу, кыргызды ойготуу, Манастын эли тирүү уйкуда деп берилет Ааламдан. Жүрөгүн соктуруп, ойготуп коюш Арстаналай сенин милдетиң деп. Анан ушу аябай күндө сүйлөсөк деле астык кылат, күндө деле аябай бир улуулуу ачылыштар, жаңылыктар, жаңылануулар, башка кырларын мындай Аалам өтө берип атат, үлгүргөнүн жазып, үлгүрбөгөнүн көкүрөккө сактап атабыз. Урматтуу улуу журтум, ушул жуманын 4-күнү
жоолукканча сак саламатта туруңуздар. YouTube'дан караңыздар, эфирден караңыздар, энергия алыңыздар. Улуулук сыпатка калыптанып, адамзатты, табиатты куткарып алыңыздар.